жерлерди кыдыргыла, Алла Тааланын кудуретин көргүлө деген ушундай динибизде айтылат, хадисте келеби же? Эң сонун айттыңыз. Куранда баса белгиленген. Афалам ясиру фил ард. Иман келтирбегендер, жашоодо шүгүр кылбагандар, туура эмес тыянак чыгандар эмнеге жерди кезип көрбөдү дейт. Түрктөрдө жакшы бир макал бар экен, чыныгы мусулман жер кезген сапар кылган адам. Бекеринен чыкпайт да макалдар. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, албетте даражасы бир аз төмөн, бирок жалп жондан шариатка каршы келбейт. Кабыл кылса болот. Сафиру тагнаму тасиху. Сапарга көп чыккыла, сапар кезгиле эки чоң пайдага жетишесиңер. Биринчиси олжо, байлык табасыңар, экинчиси ден соолугуңар чың болот. Алымдар комментарий түшүндүрмө бергенде, олжо байлык дегенде материалдык колдун кири байлыкты эмес, акыл тараптан башканы баса белгилеген. Ден соолук чың болот экен. Үчүнчүдөн имам Шафи рахман айткан, сафиру сапар кылгыла, фафил асфари хамсу фаваид. Сапарда 5 пайда бар. Биринчиси, тафарруджам, адам кайгы кападан арылат. Батпай сыгылып жашоо зериштүү болуп баштаганда жер алмаштырыш керек. Кадимкидей кайгысы жоюлат. Экинчиси, вактисабу маишатын. Жашоодо бир жерден канча аракет кылса да майнап чыкпай, пайда таба албай атабы, сапар кылсын, кадимкидей рызкысы кеңейет. Үчүнчүдөн илмун, илим, билим алат. Кече жакында Алматыга барып келдим мына. Кече келип калдым. Бияк үлгүрөйүн деп подкастка. Алматыга барып келип, бардыгыбыз мусулман элбиз. Бардык эл менен биз жакшы мамиледе, таттуу карым катнашта. Биздин бауырлар, Аллага шүгүр. Өзбекстан бардыгыч бир тууганбыз. Аны өзгөчө Казакстан калкын ошол жердеги шаардын түзүлүшүн, албетте биздики да ошого баратат буюрса. Жашыл дарактардын көп эккендигин, жолдо агрессиянын жоктугу, албетте 5 кол тең эмес. Калсы мактап атат дигүү эмес, баарыбыз атаматка барып да калабыз. Бирок ушуларды пайдаларды көрүп, адамдарды окуй турган билимгеш кооздукту, чоң дүйнөлүк фабрика заводдор ал жерде келип иш жумуш орду камсыз болуп аткандыгы, адамдардын акыл деңгээлин көрүп мен ыраазы болуп келдим казак баарыларыбыздан. Демек ошону айтып атат, илим өсөт бул жерде. Анан ахлакын, адамдын кулк мүнөзү, сапарда билебиз, оңолот, кемчилик түздейт. Акыркысы ва сухбату маджиди, чыныгы досторду табат дейт. Кадырына жетпей кор болуп атабы, көп сапар кезсин, чыныгы туруп бере турган досторду табат дейт.